Өзбекстанда абактан качып кеткен жарандар Сузактан кармалды. Сузак милициясы коңшу өлкөдө өзгөчө оор кылмыштар менен соттолуп, мамлекеттик чегараны мыйзамсыз бузуп өткөндөрдү кармады. 2023 жылдын 6 январ күнү Сузак районунун Карадария айыл аймагынан 2 жаран мамлекеттик чегараны мыйзамсыз бузуп өткөндүгү боюнча маалымат милицияга келип түшкөн. Сузак райондук ички иштер бөлүмүнүн экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттенүү кызматынын кызматкерлери тарабынан жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иштеринин натыйжасында Өзбекстан Республикасынын Андижан областынын 1986 жылы жана Фергана областынын 1992 жылы туулган тургундары кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Азыркы учурда тергөө амалдары жүрүп жатат. 2023 жылдын 6 январ күнү Сузак районунун Карадария айыл аймагында 2 жаран мамлекеттик чегараны мыйзамсыз бузуп өткөндүгү тууралуу милицияга кабар келип түшкөн. Бул окуя Сузак райондук ички иштер бөлүмүнүн кылмыштардын бирдиктүү реестеринде Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 378 беренеси менен катталып, кылмыш иши козголгон. Териштирүү иштеринин натыйжасында алар Өзбекстан Республикасында буга чейин бир нече жолу соттолгондугу, акыркы жолу адам өлтүрүү менен соттолуп, Өзбекстан Республикасынын Жизак облусунда жазасын өтөп жатышкан жеринен качып чыгышып, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чегарасын мыйзамсыз бузуп өтүшкөндүгү аныкталган. Аларга Өзбекстан Республикасында издөө жарыялангандыгы дагы белгилүү болгон. Азыркы учурда бул окуя боюнча тергөө амалдары жүрүп жатат.